Кыргызстанда 80ден ашуун арулут өкүлдөрү жашаса, алардын басымдуу бөлүгү Ысык Ата районуна караштуу Кочкорбаев айыл өкмөтүндө отурукташкан. Бул чакан жерде ар калк нечендеген жылдардан бери биримдикте кыргыздар менен биргеликте жашап келишет. Алардын арасында түрк элдери да бар. Түрк улуту Кыргызстанга 1938-39 жылдары башталган Сталиндин күч менен көчүрүү саясатына туш келишип, көптөгөн кавказдыктардын арасында болгон. Алар Түндүк Кавказдын территорияларынан Кыргызстандын ар аймактарына көчүрүлгөн. Түрк улуту ошол мезгилден республиканын түндүктөн түштүккө чейин чачыранды бөлүнүп жашап калышкан. Алардын кай бир бөлүгү Сары Өзөн чүйдө калышкан. Мурадил Шавкатов Кочкорбай айыл өкмөтүндө жашаган түрк улутунун өкүлү. Өзү ушул жерде төрөлүп өсүп, Кыргызстансыз өз жашоосун элестетпеген ат уулдардан. Айтымында кыргызча түш жооруп эчек эле жүрөгү менен дос, тууган кыргыздардан күтүп, жуурулушуп калган. Кыргызстан жери, сонун жер, эли да жер, суyu да баары жакшы. Өкмөт караса бай болобуз баарыбыз. Туугандарым да бар, кудаларым да бар, келинибиз да бар, баары бар. Так что күйөө балам да кыргыз бала. Келинибиз да Кыргызстан бар, баары бар. Кыргыздардын эмелерине бүт билебиз. Чакырганда барабыз, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Обязательно, ошо туура. Потому что бир өскөнбүз, айылдын ичинде бүт бири-бирибизди тааныйбыз, жаман сөз бири-бирибизге айтпайбыз. Жалпы эле түрк улуту көбүнчө айыл жана мал чарба менен алектенишип, иштен качпаган эмгекчил калк экенин элибиз жакшы билет. Аны Мурадил агабыздын азыркы иши да тастыктайт. Атасы Тимал Шавкатов өткөн кылымдын ортосунда чабан болуп, ал мезгилде атагы алыска тараган. 1970-жылдары 100 койго 178 козудан алып, орден медальдар менен сыйланып, Кыргызстандын атын бүткүл СССРге даңктаган. Азыр атасынын жолун жолдогон Мурадил ага мал чарбасы менен алек. Союздан калган сарайды ошол бойдон сактап калып, койлордун, тактап айтканда ак койлорду багуу менен алек. Союз мезгилинен азыркы учурдун айырмасы фермер Мурадил үчүн абдан сезилет. Көйгөйлөрү да көбөйгөндөй. Жеңилдиктер эмне болуп атат? Жеңилдиктер эми өзүнчө колунан келсе кыла бересиң. Артынан эч ким кубалабайт. Кыйынчылык эмне болуп атат? Өкмөт мисалы малчыга жер жок. Азыр бүт акцияны коюп, жерди коюп алат, күчүн жетпейт алганга. Мисалы өзүмүн жерибиз бар, баламыздын, анан менин өзүмүн 3 гектар 75 соток. Ушуну айдайбыз, тигебиз, койго жедиребиз, койду сатып кайра жерге салабыз. Ушунчалык өкмөт мисалы бир 20 гектарбы, 30 гектарбы жер берсе, анын койду көбөтүп, өзүбүзгө тынч болот. Чөптү мына өзүңүз билесиз, кымбаты 200 сом. Алганга кыйын болуп атат. Чөптү алганга койду сатыш керек, анда убыль болуп атат. Ушунда кыйналып жүрөбүз, ошо кыйналган жерибиз бар. Чайыт эми жок да, жердин баары бөлүнгөн элге, элдин баарынын жери өзүнчө. Эми аракет кылып тиякта биякта жайып жүрөбүз. Жалпысынан иштин көзүн билген Мурадил Шавкатовду анча-мынча кыйынчылыктар кыйнабайт деле. Алдыда кыргыз эли үчүн дагы жакшы иштерди жасап, кызмат кылсам дейт. Каарманды карап олтуруп, чындыгында кеп улутунда эмес, кеп анын пейилинде, жүрөгүндө жана жери үчүн кылган аракетинде экендигин байкадык. Мурат Жолукеев, Шухраб Сабракунов, Ысык Ата району.